Түз эфирде күндеми маалымат программасы. Студияда Гүлнура Мамбеталиева. Саламатсыздарбы. Кыргызстанда электрдин жаңы тарифтери сунушталууда. Ал колдоо тапсайына 700 киловаттка чейинки электр үчүн 70, андан ашык колдонулган электр энергия үчүн 1 сом 20 тыйын төлөөгө туура келет. Учурда жаңы тарифтик саясаттын акыркы варианты энергетика министрлигиндеги отун энергетикалык комплекс департаментинде иштелип чыгууда. Тийиштүү өзгөртүүлөрдү караган долбоор жакын арада коомчулуктун талкуусуна коюлат. Премьер-министр Жомарт Оторбаев Астанада Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Жолугушуу жүрүшүндө эки өлкөнүн соода-экономикалык, инвестициялык жана отун энергетикалык тармактагы кызматташуу маселелери каралды. Тараптар Кыргызстанга электр энергиясын жеткирүү маселелерин, ошондой эле 5-өкмөт аралык кеңешинин отурумунун жыйынтыгын талкуулашты. Ал ортодо Астанадагы өкмөт аралык кеңештин отурумунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Негизинен Казакстандан жыл сайын чийки мунайды бажы өнүмү жок жеткирүү тууралуу. Ошондой эле тараптар Кыргызстандын сүт азыктарын чыгарган 3 ишканасынын Казакстанга экспортко чыгуусуна тыюу салууну алып салууга макулдашышты. Чек арага жакын аймакта Кыргызстандан эт азыктарын Казакстанга экспорттоо үчүн этти кайра иштеп чыгуучу биргелешкен ишкананы түзүү чечими кабылданды. Мындан тышкары Таш көмүр шаарында инвестициялык долбоор менен завод куруу жөнүндө макулдашуу жетишилди. Саламаттыкты сактоо министринин ордуна талапкер тандалды. Социал-демократтар жалпы добуш менен кардиолог Талантбек Батыралиевдин кандидатурасын колдоп беришти. Андыктан келерки жумада аталган ведомствонун жетекчилиги депутаттардын жалпы колдоосунан кийин бекитилери күтүлүүдө. Белгилей кетсек, мындан тышкары министрликке 6 талапкерден сунуш түшкөн. Бардыгыныкы сөз түрүндө гана болгондуктан жалгыз гана Чынар Айдаралиева билими боюнча юрист расмий өз талапкерлигин көргөзгөн. Бактыгүл Сталбек кызы саламаттыкты сактоо тармагына башчылардын татыктуулугун талдап көрдү. Саламаттык сактоо тармагын жетектейм деп билек түрүнгөн талапкерлердин саны бүгүн мерчемделип калды. 6 талапкердин тизмек боюнча алгачкысын дары-дармек менен камсыздандыруу департаментинин жетекчиси Рустам Курманов, белгилүү уролог Акылбек Усупбаев, жугуштуу оорулар боюнча оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев, ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы орун басарлары Айнура Ибраимова жана Касымбек Мамбетов, эң акыркы сапта кардиолог Талантбек Батыралиев. Социал-демократтар дал ушул азаматка өз добуштарын ыраа көрүшүптүр. Коррупция биринчи кезекте дары да. Ошону тартипке салып ачыктык алып келсе, бул коррупциядагы медицина коррупциянын эң чоң өзөгүн жок кылганга же азайтканга жардам берет. Экинчи нерсе, бизде адамдардын ден соолугун чыңдаш үчүн аларга жакшы медициналык кызмат көрсөтүү. Ал үчүн жеке медицинаны өнүктүрүү. Азырынча макталып жаткан дарыгер иш жүзүндө тескерисинен эле чыкпаса болгондой. Анткени Батыркуловдун баскан тажрыйбалык жолун көз жүгүрткөн даанышмандар анын үлкөн былыктарын ачыктай башташты. 2010-жылдарга чейин Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болуп колтугуна киргенден кийин кардиологко эмгек сиңирген дарыгер намы ыйгарылыптыр. Ошондой эле өзүнүн иш тажрыйбалыгын көбүнчө Түркия мамлекетинде жүргүзүп, талапкердин кош жарандуулугу бар деп айткандар да бар. Ал эми эң негизгиси Батыркулов кардиологиялык борборго кымбат баалуу турган жабдууну сатып алмай болуп, натыйжада ал иштебей, акча өндүрүү үчүн анын атайын эскиси сатылып алынгандыгы врачтар арасында кеп болгон. Дал ушул окуя анын чет мамлекетке чыгып кетүүсүнүн башкы себеби экен. Андыктан анын кадыр баркы кынтыксыз деп айтууга али эрте. Бул фракциянын бүгүнкү көрсөтүп аткан Батыралиевди жаңгыс көрсөткөндөн көрө чоң депутаттарга 3-4 кандидатура көрсөтүш керек. Ошолорду алып барып, анан кийин ошону бардык жагын обсуждеш керек. Эл менен обсуждеш керек. Элди мнениясын угуш керек. Ошон үчүн мен бирден бир ушул өкмөттүн да жаңылгандыгы, фракциялардын жаңылгандыгы ушул болуп атат. Татыксыз кадрлардын азабынан жарым ай, 1 жылда тарап кетип атат. Белгилей кетсек, талапкерлердин бардыгы министрлик кызматына өздөрүн расмий эмес түрдө сунушташкан. Маалымат каражаттарында алардын ар биринин жумушунда жасалган былыктары ачыкталууда. Акылбек Усупбаев, белгилүү урологдун ишин текшерген комиссия арбын мүнчүлүштүктөрдү аныктаган. Ал эми министрдин мурдагы орун басары Айнура Ибраимова болсо, бул кызматка татыктуу деп айтуу эрте. Болгону аны бир тууган эжеси, эсеп палатанын төрайымы Элмира Ибраимова колдоп жатат деген сөздөр бар. Дары-дармек департаменти менен жугуштуу оорулар боюнча оорукананын тегереги дагы
болмокчу эмес. Эгер Батыралиевди жогорку кеңеш колдобосо, анда дал ушулардын талапкерлиги караштырылат. 2 жумадан ашык убакыттан бери саламаттык сактоо министринин креслосы бош турат. Азыр анын милдетин орун басарлары акырын арабаны түртүп аткарышууда. Бул жолу менен бүгүн же эртең Талантбек Батыралиев Түркиядан келет. Ошондой эле өкмөт башчынын дагы Борбор калаага кайтышы пландаштырылган. Андыктан келерки жумада пленардык жыйында жалгыз талапкер чоң талкууга алып чыгарылат. Бактыгүл Салбек кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Акысыз жабдын ордуна кыргызстандык каналдардан тиешелүү контент талап кылынат. Бул туурасында бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында Маданият министринин орун басары Айнура Темирбекова билдирди. Санариптик теле берүүгө өтүү үчүн өкмөт 80 миллион сом бөлүп бермекчи. Министрликтин алдындагы атайын техникалык кеңеш каражатты туура максатта колдонууну көзөмөлдөйт. Бирок акчанын мындай бөлүштүрүлүүсүнө айрым ЖМКлар эле эмес, депутаттар дагы макул эмес. Жыйындан Жибек Бегалиеванын материалы. Санариптик тил берүүнүн негиздерин депутаттарга түшүндүрүү вице-премьер-министр үчүн оңойго турбаган сыйт. Айрым техникалык өзгөчөлүктөр тууралуу тармактык комитетинин мүчөлөрүнүн кабары убак жок. Телевизор саяганда, мисалы, 1-канал Маданият каналы ОТРК, 2-канал Баласнан каналы, мисалы, ОТРК, 3 канал дагы бир канал болот. Мисалы деген негизинен бир областтын каналы. Облустук телеканалдар үчүн бир жыштык бөлүнүп, ар бир канал өз аймагында эфирге чыгат. Бирок эфирдин 24 саатын толтурууга бирөөсү дагы даяр эмес. Андыктан өкмөттүн өкүлдөрүнө узатылган суроолордун саны арбын. Каналга кошулуу дегендин өзү контент менен кошулууда. Контентти даярдаш керек. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Анан кооз айтып эле анан кийин адис эмес адамдарга силер жөн эле каналга кошуласыңарчы, булар жөн эле кур деп кирип кетет турбайбы дегендей кабыл алып атышат дагы. Анан элди туура эмес түшүнүккө буруп атат. Телевизиондук контентти түзүү үчүн бюджеттен 11 миллион сом каралган. Бирок каражат сынак аркылуу бардык каналдардын арасында бөлүштүрүлөт. 15 каналдын арасынан сынакты утуу кыйын болорун жерлердеги телеканалдардын башчылары азыртан айтышат. Техникалык жактан да колдоо жетишсиз деп көпчүлүгү нааразы. КТРКга дагы, ЛТРге дагы мындай каражат бөлүнгөн эмес деп. Жайдак жердеги студияларга 44 миллион деген эмне? 8 студияга. Ал эми быйыл КТР өздөрүнүн спецсчетунан 30 миллионго тендер жарыялап жабдуу алышты. Анан ошону салыштырганан булар дегелештик алган эмес, анан кийин силерге караганда 4 жыл мурда 44 миллион алгансыңар деп отурганда анда биздин жанагы маалымат айдыгыбыз эч качан коопсуз болбойт. Айтымдарында бир канча жыл мурун бөлүнүп берилген 44 миллион сом 8 облустук канал үчүн аздык кылат. Ал эми санариптик тил берүүгө өтүү үчүн республикалык каналдардын ар бирөөсүнө 10 миллион сомдон бөлүнүп берилсе, облустук каналдар биригип 10 миллион сом алышмай болушту. Аппаратура алмайынча эфир бере албайбыз, Янис мырза. Аппаратура жок, камера жок, студийный аппараттын комплекс жок, КТС жок. Канак мырза. Санариптик тил берүүгө өтүү үчүн акысыз жыштык баш аягы 15 каналга берилмекчи. Аймактык ЖМКларга бир жыштык, ал эми 7 республикалык каналга өзүнчө бирден жыштык. Ошондо жалпысынан 2015 жылдын июль айынан тарта кыргызстандыктар 8 каналдан түзүлгөн социалдык пакетке ээ болушат. Жибек Бегалиев, Азат Ынтымаков, 5-канал. Чет элдик жаңылыктардан Гонконгдо демонстранттар бийликтегилердин диалогко баруудан баш тартканына карабай көчөлөрдө калууда. Бийликтегилер нааразы болгондордун Гонконг башчысын шайлоо схемасын өзгөртүү талабы аткарылбасын билдирди. Протест өтүп жаткан негизги аймак өкмөт үнүн алдына чогулуу туурасында чакырык жаңырган соң демонстранттардын саны кайрадан өстү. Буга карабай активисттерге кыймылдын динамикасын сактоо оор болууда. Аларга көчөлөрдүн тосулуусуна нааразы болгон жергиликтүү жашоочулар каршы туруда. Айрым жашоочулар тобу анын таксистер жана жүк ташуучу унаа айдоочулары көчөлөрдүн ээленишине нааразы. Демонстранттар менен кагылышуулардын айрым учурлары туурасында маалыматтар түшүүдө. Малайзиялык Боинг кулаган Донецк областындагы жайда азыркыга чейин учак сыныктары менен жүргүнчүлөрдүн буюмдары жатат. Ал жакта эки клуб байкоочулары менен нидерландиялык эксперттер иш алып барууда. Китеп, карта, кол саат же жөн гана пластмасса сыныктарын куткаруучулар гробовой айылына жеткирүүдө. Ал жактан аларды курман болгондордун туугандарына беришет. Трагедиянын келип чыгуусун иликтеген эл аралык комиссия анын жыйынтыгын келерки жылы ачыктайт.
6 спортчу Кипрдан Израильге чейин ачык деңизде сүзүп өтүштү. 400 чакырым аралыкта алар 5 сутка жана 5 саатта өттү. 44 жаштан 66 жашка чейинки спортчулар ар бир саат сайын эстафетаны бири-бирине өткөрүп турушту. Сүзүү учурунда аларды яхта коштоп жүрдү. Израилдик спортчулар алардын бул кадамынын башкы максаты спорттук жетишкендик эмес, деңизди тазалоо көйгөйүнө көңүл бурдуруу болгондугун айтышат. Израилде полиэтилен баштыктарын сатууга тыюу салган мыйзамды киргизүүгө даяр. Алар деңизди булгоочу буюмдардын башкысы болуп саналат. Жергиликтүү жаңылыктарга кайтсак, өткөндөгү каталарды кайталабоо үчүн эл тарыхын билиш керек. Бул туурасында бүгүн Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөнүнүн 90 жылдыгына арналган жыйында Алмазбек Атамбаев билдирди. Президент тарых боюнча окуу китептериндеги карама-каршылыктарды жоюп, бирдей жазууну балдар үчүн кызыктуу болгудай кылып шөкөттөөнү сунуштады. Ошондой эле кагаз жүзүндөгү архивтерди электрондук форматка өткөрүү демилгесин Алмазбек Атамбаев колдоп, бул үчүн бюджеттен акча бөлдүрүү зарылдыгын кошумчалады. Элибиздин тарыхын изилдеп, илимий баа берүү кыргыз элипоздорунун ыйык милдети. Тарыхыбыздагы боштуктарды өзүбүз толуктурбасак, албетте анда бул ишти башка өлкөлөрдүн тарыхчылары, башка өлкөлөрдүн саясатчылары өздөрү каалагандай, телегенде толтуруп коет. Бүгүн Ишен Аларабаев атындагы университетте Кыргыз автономдуу областынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына арналган тегерек стол уюшулду. Бул окуяда мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына өзгөчө көңүл бурулду. Иш-чарага Кыргызстандын жождорунун профессорлору, Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары жана аталган жождун студенттери катышты. Университеттин ректору бул сыяктуу иш-чаралар келечек муун үчүн тарбиялык мааниси чоң экендигин белгиледи. Бишкекте чыган мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин 95 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү ачылды. Улуттук китепкананын сейрек басылмалар залында маараке ээсинин макалалары менен китептери коюлган. Турдакун Усубалиев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп 25 жыл эмгектенген. Өз курагына карабай Турдакун Усубалиев өлкөнүн жашоосуна кызуу катышып келет. Бул саат калган жаңылыктар мына ушулар. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат, биз менен болуңуздар. Аэрофлот, Россия авиалиниялары